Bilim olsa bizga foyda. Күбөлөктү жакшы алдым. Дээрлик документтери жок, жарандар көп болгон. Ош шаарынын Жаңы Маал аймагында 81 окуучу 9-классты бүткөндүгү тууралуу көөлүк алышты. Мен 9 жыл мектепте жакшы окугандыгым үчүн күбөлөктү жакшы алдым. Эми мен дагы башка мектептерде дагы чоң окуштарда дагы окуйм. Болак алыш бизге маанилүү эди. Мектепке 9 жыл окуп жакшы болду. Энди англисчеге кирем. Жана окуйм жана өмүргече. Şu 9. klası bittiğinde 11 klası okusa yana yaxşı. Bilim olsa bizga foyda. Boshqa joylarga o'qiyman desa o'qitaveraman. Ama biz qarigandan keyin bular yaxshi o'qib, yaxshi ilm olsa bolalarini boqadigan bo'lsin, hech kimga qiylanmasin. Быйылкы окуу жылында бизде электрондук журналга өттүк. Мурдагы кызыл журнал жок. Ал эми электрондук журналга өткөндө пин номери менен катталат. Пин номерин жазалы десе, ал окуучуда ал документ жок. 9 класстагы 92 окуучунун 81-ине документтери такталды дагы. Алар 9 класста аяктап, негизги билим жөнүндөгү күбөлүктү колдоруна алышты. Ал эми 11 окуучунун ата-энелеринин дагы документтери жок болгондуктан азыр алардын үстүндө иштеп атабыз. Алар бирок окууну окуп бүтүрүштү. Жыйынтоочу мамлекеттик аттестацияны тапшырышты. Өздүгүн тактаган документтер аныкталса эле аларга дагы негизги билим жөнүндө күбөлүктү беребиз. Бир эле балдардын эмес, дээрлик ата-энелердин өздөрүнүн да документтери болгон эмес. Паспорттары жана башка дээрлик документтери жок жарандар көп болгон да. Ошол маселени жоюу максатында атайын жумуш топ түзүлүп, азыр аракеттер жүрүп жатат. Ошол паспорт алып берүү маселеси, балдарга көйлүк алып берүү маселеси азыр аракеттер жүрүп, иштер жүрүп жатат. Көпчүлүк бала үйдө төрөлгөндүгүнө байланыштуу, эч ким менен мамлекеттик орган тарабынан күбөлөндүрүлгөндүгүнө байланыштуу ошо паспорт жанагы көйлүк алуу маселелери туруп атат. Бул учурда биз эмне кылып атабыз? Бул учурда биз төрөлүү фактысын аныктоо максатында биз сотторго кайрылып атабыз. Соттук процесстер билесиздер, өтө узак чозулат. Ал үчүн күбөлөрдү табыш керек, ошол үйдө төрөгөндүгү боюнча тиешелүү документтерди топтошубуз керек, сотко чейинки аракеттер жасашыбыз керек. Ушул маселелердин баардыгы бир аз убакытты талап кылып, ушул чозулуп жатат.